колдон келишинче бул аял затын сыйлап өтүш керек да. Жакшы эркектен аял эч качан кетпейт. Булдай эле сайрап туруш керек булар убактысы менен. Антип эле койсоң болмок беле. Бир сөз бар болчу, постоянно мени көрсө эле таке брат деген. Талант брат деп. Күйөөсүз жесткий жаман немеге турмушка чыгып алды окшойт. Эч нерсени ойлонбо. Эч кимди укпайм, мен өзүм жүрөгүм эмнени кааласа ошону кылам. Жиниң келгенде бир 5 чейин сыначы жок дегенде. Татныш, уялыш, жашың канчада мындай деген жок. Мен сени сүйөт экем. Жылдыз жанган бактым торой ушундай. Адам баласы махаббат деген улуу сезимге тунуп, түндүк көтөрүп, үй бүлө курат. Бул сезимдин керемети күч. Кез келген жанды бактылуу кылат. Мындай бактылуу жандар арабызда. Демек, алдыңкы мүнөттө назарыңыздарга сунабыз. Сон болуп тур негизи аябай. Карасаң. Мен жакшы көрүп алып берген көйнөк. Таланттын эң жакшы көрүп, өзү көрүп эле ошол жөн эле кийип көргөм, мага мындай. Кадимкидей эле көйнөк болгон, талантка бир өзгөчө көйнөк болуп эле эч нерсени ойлонбой ошол көйнөктү ал деген да. Бул жакшы сюрприз болуп тур ушунда. Фотосессия. Жанында атайын сумкалар бар болчу, анан бижутерия бар болчу. Ошон фотосессия кылып атканбыз. Сумкаларымды унутуп турмун, аябай шамал болуп аткан билесиңби? Ошон үчүн момундай болуп желбиреп калган да. Мына мен могу сүрөтүм Токтогулдан келатып Комсомол айылына жетпей бир жерден түшкөн болчумун да мына. Безруковка менен курсагымда сонун кылып жасап коюштур. Кичинекей болуп. Кичинекей кылып коюштур, рахмат. Ким жасаса да жаш кылып жасап коюптур. Кудай буйрса ушинтип жашырайын деп азыр күрөшүп атам. Өзүңүздөр байкагандай, Махаббат баяны программасынын кезектеги коногу үлгүлүү жуптар Талант Жокоев жана Назми. Түтүн булатканына 10 жылдан ашса да, алгачкы таанышкан күнүн жакшы билет. Кафеде ырдап жүргөн, солистке керек болгон бир кызды алганбыз. Алда бир 2 ай иштеп, анан алда өзүнүн шартына байланыштуу ал убакта кетип калган. Андайынан бир кыз келет деп калды. Бул менин кыялымдагы нерсе болчу да. Бул бир жерде иштешчи. Анан дароо эле бардым. Ошондо Назми келди. Бизгерчи болуп. Орусча ырдайт, кыргызча ырдайт, современный мындай бизге. Баары прослушивание кылышты. Ырдап көрдүм. Ырдасам жактырышып алып калышты. Анан таанышып отуруп, ошол арасында ошол жетекчи болуп, ошол жерде талант экен. Ал жерде талант байке. Биринчи келгенде ушундай жаш, кандай десем, ак жумалындай эмес, сары кыз келди да, ырдап, жөнөкөй, отуруп ырдайт, жаш өзү дагы. Биринчи көргөндө баягы ырчы катары уктум. Өзү аябай кыргызча ырларды жакшы ырдайт экен, токтогулдуу экен, албетте жакшы ырдайт. Анан бирок орусчага келгенде кичине баягы эмне коет, мындай жагымдуу акценти бар да. Анан ошонусун угуп эмесин ырдап калчу. Плот. На маленьком плоту деген ырын жакшы көрчүмүн. Анан эме деген там любимая моя деген ыр бар болчу, аябай популярдуу. Анан ошол ырларды ырдап калчу. Ырдап иштеп жүрдүм, ошондо эле баягы сезимдер пайда болот экен, жакшы көрүү. Кафеде жүрүп мени Байке дейт, Талант Байке деп, руководитель деп. Өзүнүн эмеси бир сөз бар болчу, постоянно мени көрсө эле таке брат деген. Ушинтип жүрдүк. Билбейм, башында мындай көп деле улуу байке болгон соң мындай жактыруу сезим же бир кандай жигит катары мындай караган эмесмин да. Ошол күндөрдү бир күнү туулган күнү болуп калыптыр, туулган күнүм дейт. Анан келип калып эле бир нерсени улам эле, анан туулган күнүм экенин билишти. Анан талант сурап калды, эмне өткөрөсүңбү, кимдер келет бүгүн дейт. Анан мен эч ким чакырган жокмун.
эмнеге чакырган жоксуң? Менин акчам жок десем, чакыр барын, эчтеке болбойт. Биз ошон үчүн бир коллективбиз да. Коллектив болгондон соң биз сага белегибиз ошондо ошолсун деп туруп, бирок көрсө баягы коллектив эмес, баягы өзүнүн атынан эле ушундай дасторкон сонун, дасторкон жасап берди. Самыйлан чакыра турган конокторун чакырыр, биз өткөрүп беребиз. Деп анан эмесем сүйүнүп, бир 3-4 подушкасын чакырып, туулган күн өткөргөнбүз биринчи жолу. Мен болсо студенттер баягы эмелеримди чакырып алдым, досторум, курбуларым чакырып алдым, алар келип, мурун келчү эмес да. Келип алып ал кафеге, мен иштеп аткан жагыма. Ырларымды угуп, жыргап, бийлешип, бир айтор сонун бир туулган күнүм болгон да. Ошо эң биринчи туулган күнүмдү өткөрүп берген. Анда мен Мурутжан, Арыгыраак дегендей жигит, чачыбыз баягы артка койгон, музыка ойноп, гитара ойногондо ушундай бир мода болчу да ошол кезде. Анан убакыт өтүп, мен биринчи кеттим го жумуштан. Башка мен анда жатаканада жашачумун, ушу жакыныраак жерден жумуш чыгып калды. Кайра эле ырдоо болуп, анан ошол жакка кеттим. Анан алда кеттим, мен да жумушты токтоттум, башка кафе кырдап кетти. Анан мен жума сайын 2-3 жолу барам, музыка угам, тамак ичем, ырларын угам, отуруп жоолугам. Ал мени узатып чыгат, кайра кетем, кайра ал жумушка келсе келип ушинтип жүрдүк. Кандай деп көп өзүнүн кеңештерин айтып, мисалычы, ошондой бир кандай бир талантка мындай бир кандай жактыруу эмес, кайра кандай десем, мындай жактырам, бирок деген баягы чоң улуу киши. Анан баягы өзүмө чек койдум окшойт деп ойлойм да. Анан ошол өзү да мындай аябай аяр мамиле жасап, ошо айтпайм, жакшы кеп кеңештерин берип, отуруп сүйлөшүп кетчү. Анан кийинчерээк турмушта ар кандай эмелер болот экен, мен дагы ачыгын айтканда уже бир турмушта жашап ажырашкан, балдарым бар болчу. Анан аларды ойлойт экенсиң, азыр өзүң үйлөнөм деп бир күнү, ар бир күндү белгилеш кыйын экен да. Балдарды ойлойсуң, ушулар чоңойсун, түшүнсүн дейт экенсиң. Балдарды ата-энемде болчу. Кээде алып келип өзүм жарым жыл, 1 жыл окутам, кайра алып барып берип, ушундай көп оор турмуш өттү да башыман. Анан экөөбүз орто жолдо ал да чоң сахнага деп кетип калды, ал жакта жүрдү. Анан жолугуп, кээде жолугуп сүйлөшүп калабыз. Биздин биринчиден ушу балдар чоңоймоюнча, баягы эсине кирип, аларга түшүндүрмөйүнчө үйлөнүш деле кыйын экен. Байланыш үзүлдү. Кийин билсем ошол Кытайга кетиптир, бизнеси боюнча ырчылыкты тыштап. Анан мен сахнага чыгып калдым кийин. Манжалар бөлөк, билек бир дегендей, жүрөктөрү бир болгону менен ар кимиси өз багытына сапар алат. Ортодогу байланыш үзүлөт. Кийин Талант мырза кайрадан мекенине келип, Назмия айымга болгон мамилесин жандандырып, жолугуу максатында ар кандай шылтоолорду ойлоп баштайт. Бир жерден машинем аккумулятор отуруп калыптыр көчөдө. Отуруп калды да. Анан эми досторум бар да, шаардын бар эле досум мен. Анан кандай шылтоо жакшы болду. Назминин машинем чалсам, алло десем, кандайсың, жакшыбы, карындашым деп. Мен Талант байкең дейт. Ой, кандайсыңар, жакшы деп. Анан ушундай сен телефонду таап алдым, жакшысыңбы, айтор. Ал акыбалыбызды сурашып. Машинең менен жүрөм деди шаарда. Анан мен ушундай көчөдө машинем аккумулятору отуруп калды эле. Келсең ушу машинем от алдырып алайын деп чакырдым. Анан ичимен ойлоп коем, неге депчи, достору толтура, мисалчы, эмнеге мага чалат депчи. Аябай таң калгам, көрсө өз деле азыр айтпайт анычы. Көрсө ушу бир мындай көрүшүн деп ойлосо керек да. Машинени от алдырдык экөөбүз. Анан да ал Passat машина менен келди. Кызыл мындай көрүп турчуман, кандай экен деп билбей турмун ал машинеси. Көрсө механика экен, рулю дагы гидравлика эмесчи. Эме экен да, рулю оор машинеси. Анан көрүп күлүп экөөбүз. Ошол жерден баштап анан баягы көргүм келип, жакындашып келип чакырып алдым. Ошентип анан экөөбүз жолугушуп, чалышып жүрдүк.
романтика жаштарга гана тиешелүү деген бул жаңылыштык. Талант мырзанын романтик экенин мындан байкасаңыз болот. Сүйүктүүсүнүн колун суроо үчүн атайын чоң мамалак жана жүрөкчө шаарларды үйлөтүп алып, Назмия айымга чоң сюрприз жасаган экен. Темир кысыгында чап дейт деп анан бир күн түн ойлонуп чыктым да анан эртең менен кытарларга айттым, мен чыгып келейин. Азыр могу кызым бар эле, ушуга подарка берип келишим керек деп анан эптеп чыгып, анан сапарга чалдым. Сапар кайдасыңар десек, бир дискоклубда Акынбаевдабы уступать этип атыптыр. Анан Чалып калды, чыгасың көчөгө деп. Чыксам, сонун кылып гүл дестеси бар экен, мамалак килтеген аз дагы эле үйдө турат. Сонун мамалакты көтөрүп алып ушу куттуктап келиптир. Мындай палочкасы менен эм жүрөк үйлөтүп алдым, машинеге салдым да анан багажга салып бардым. Ал ошондо айтты, турмуш курбайлыгы, мага турмушка чык деп. Анан мага билбейм, мындай башкача бир кандай десем, таң калып туруп калдым. Машинемди ачып, игрушканы колуна берип, багы жүрөк тапшырып, анан айттым эми багы мага турмушка чык дедим да. Чык десем, ал деле мындай серьезно кабыл алган жок окшойт. Мен ойлонуп көрөйүн деп күлүп, вообще мындай же чын ошентип же кандай кылды түшүнгөн жокмун. Анан мен деле каякта коюп ойлоо деген бүттү уже все. Поздно деп тамашаланыш менен экөөбүз предложение кылган бойдон ал деле жооп берген жок. Мен жообун алдым болуп, өзүм жооп берип алдым анын артынан. Анан ойлонуп көрөйүн деп атпаймынбы дароо элечи. Анан десем, койчу каяктан ойлонмогул элең деп эле өзүнөн өзү эле акырындан мындай кандай десем көндүрүп алды деп айтсам болот. Кичинекей бала сүйүүбүз башталгандан бери эле жүрөк тартып, тиги жаа менен ат өлүп сүрөт тартып чоңоюп атып бирөөгө кат жазсак дагы мектепте. Анан багы балалыктагы нерсе калат экен да. Чоң болсоң деле анан менде мындай тартыныш, уялыш, жашың канча да мындай деген жок. Кудай буйруса ушу канча жаш жашап өтсөк да ошол жашка чейинки сүйүүнү бартайм да, Кудай буйруса. Романтигим ушу Кудай канча жаш болсо ошого чейин болот, буйруса. Жашоо өйдө ылдый окуяларга бай. Талант мырзанын мурдагы никесиндеги балдары Назмия айымдын колуна келген. Кыраакы айым кооптонууларга карабай өз балдарындай тарбиялап, учурда үлгүлүү жуптар кайнене, кайната болуп, небере жытын жыттап калган курактары. Турмуш өйдө ылдый болот экен ар кандай. Анан мен таң кала берчүмүн, жакшы эркектен аял эч качан кетпейт деген бир өзүмдө бир күмөн саначумун да. Неге таланттын турмушу болбой калды экен деп таң кала берчүмүн да. Анан өзү болсо эмнесин сыйлайм, жамандап айткан жок эчтеке депчи, мындай болду, тигиндей болду деп. Үйлөнгөндөн кийин биз мен айттым ушу, менин балдарым бар, тиги чогуу жашап биз менен эми чогуу болуш керек. Ушуларга эне болуп бер, баш көз болуп бер, өгөйлөнтпө, баягы жаман сөзүң чыкпасын деп сүйлөштүм өзү менен. Жанагындай кылып мага сунуш киргизгенде апам менен кеңештим да отуруп алыпчы. Апа, кандай деп ойлойсуз? Десем, анан эми сен деле баягы көп жашаган эмес, көп көргөндүкү дегендей сен баягы элдин алдында жүрөсүң, көп эл менен баарлашасың. Сен өзүң чечимиңди өзүң чыгар. Эң негизгиси бактылуу болсоң болду. Анан мен сага ишенем деди да, сен өзүң турмушуңду кура аласың жакшы. Анан негизи балдары болсо, баланын эч нерседе күнөөсү болбойт. Эгерде турмуш куруп калсаңар, сен ошого даяр бол. Бала бул Кудайдын берген белеги, сага даяр жардамчы. Анан сенин бирок мамилең башкача болуш керек. Сен мисалы көп нерседе кандай деп коет, өзүң энең урушуп баягы эме кылса, айтса, түшүнөсүң да, таарымайсың деле да. Башка бир жеңең болсо айтса, же бирөө айтса катуу тиет. Сен ошондуктан кылдаттык мамиле кылышың керек, өзгөчө мамиле түзүшүң керек.
деп апам ошо жакшы кеңешин айткан. Анан ушул балдарды жакшы карашың керек, өзүң балдарыңан даже керек болсо артык көрүшүң керек деп апам ошол нерсеге мени даярдаган. Анан сүйлөшкөндө да айттым мен, тиги мындай жашоо дем ар кандай болот, баланын характери болот, бала багып көрбөгөн, өзү даже бирөөнүн эмес өзүнүн баласы жок нерсе болуп жүргөн адам. Бул Назми башында байкап жүрсөм, бирөөнүн балдарын, кичинекей балдарды аябай жакшы көрөт. Тим эле эзилип кетет да, өзүнүкүнөн дагы. Анан ушунун баарын байкайсың да адам. Байкап айттым, ушундай өгөйлөнтпө, бардыгын эгер балдарым ката кетсе да ошо мен келгенче чыдап тур, катуу сөз чыгара көрбө. Менде ошол эле жүрөгүмдү ооруткан нерсе, жүрөгүмө бар нерсе деп айттым. Баарын түшүндү, ал жагын ойлонбо деп бул кабыл алды балдарым, кызым. Анан айттым, кимиси эже дейт, может бирөөсү мама дейт. Өзү ар ким оюна келген эмесин айтсын деп ага да макул болду. Анан жашап жүрдүк. Анан мен командировкага кетем, мисалы Кытайга кетем, ар жакка кетем. Анан балдарым калат Назим менен, мисалы. Ойлоносуң да, ошо канча 3 күнбү, 4 күн жүрөсүң, 5 күн жүрөсүң. 5 күн ичинде оюң эле ушу да. Кудай үйдө эмне болуп кетти экен, балдар менен кандай отурду экен, кандай жүрдү экен, эмне болду, бирине бири катуу айткан жок, биринин көңүлүн калтырган жокпу деп өзүмдү көп жеп жүрдүм. 2 жылдай жеп жүрдүм окшойт. Анан баягы Назим бир күн айтып калды, чота сен ушу чалып каласың, мен байкап жүрөм, ойлонот окшойсуң, ушу балдар бир нерсе кылып койду же бирдеке болуп кетти деп. Мен суранам, мындайын ойлонбо эч нерсени. Балдар кандай кылган күнү дагы мен сен келгенче эч кандай эме кылбайм. Буларга каршы же мындай. Сен келгенде чогуу чечип, ошого чечим чыгарабыз деп, анан акырындап мени жүрөгүмдү толтуруп көндүрдү да. Ошондон кийин анан Кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күнгө чейин балдарым мына эмеге турмушка бердик кызымы дегенде, неберелер бар. Балам азыр Феликс Ататүрк университетинде 1-курста окуп атат. Өз энесиндей эле. Эч кандай бизде бөлүү жаруу жок, эркелесе эркелейт, таарынса таарынышат, коркса коркутуп кетип калат. Бардыгы ордорду менен Кудай буйруса. Ошол дерсе, мисалы, коркком кандай болот экен, баары эле эркек бала апасына жакын болот, мени кандай кабыл алат деп. Бирок Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Булбулду капаска кармап бага албайсың. Талант мырза жубайын баардыгы менен камсыз кылсам болду деген ой менен Назми айымдын чыгармачылыгына тыныгуу жарыялайт. Бирок убакыт өтүп, өзү түшүнгөн соң сөзүн артка алып, жаңы дем менен чыгармачылыкта бирге кирише баштайт. Чыгармачыл адамды баягы жолун тороп баягы ырдабайсың, эч жака чыкпай эле кой, өзүм багып алам же дальше баягы өзүм сени камсыздап алам деген болот экен бизде, эркектечи. Бирок буларды капаска камаган эле чымчыктай болуп калат экен да, буларчы. Чыккысы келет экен, баскысы келет экен, ырдагысы келет экен. Тойлорго барып ырдабай эле койчу деп мага каршылыгын аябай эле катуу көрсөттү. Анан мен деле макул болдум. Эң эле биринчи ушул үй бүлөмдү бир нукка алып келе алайын деп мен дагы баягы тирешкен жокмун да. Бирок ырчы бар деле баягы ырдап туруш керек да. Элге бар деле бир өзүңдүн кичинекей болгон энергияңды болсо деле баягы тартуулап турушуң керек, чачып турушуң керек дегендей. Анча-мынча достор отурганда, той топурда өзүбүздүн туугандардын ырдап калат. Ырдаганда ушундай ачылат да булар, сезимдер ачылып, ошол күнү баягы капастан чыгарып койгондой сезилет экен адамга карап турсаңчы. Анан ошого карап кайра ойлонуп кой. Эми ырдасаң ырда, концерттерге чыгып тур деп тойду жөнүнө коеюн деп ал жөнүндө айткан жокмун. Эми концертке чыгып тур деп концертке чыгардым. Концерт чыгарсаң деле Кыргызстанда бир жылда 2 концерт болот экен. Же жанагындай кайрымдуулук концертке чыгат экен чыксан, анда да жетишпейт экен буларгачы. Анан мен тойлорго ырдайм дейт, Сапар ызылдап келет, муну эмне чыгарбай койдуңуз, мен жанда мен жалгыз калдым деп ал ызылдайт, достору ызылдайт. Анан башында баардыгы таарынта жүрүштү, ушинтип ырдатпай кой деп.
Анан кичине убакыт өтүп баягы менин чыгармачыл адамдар да досторум менен дагы сүйлөшүп калып ошондо түшүндү окшойт да. Кой бул ырдаш керек го, концерттери күнүгө болбосо бир жылда 2-3 концерт, көп болсо 2-3 съемка болот. Анан барды эле ырдап туруш керек деп. Башында ушу караокелерге көп барып калдык. Караокеден аябай ырдачумун, бугум чыгарып. Анан кийин ошол тойлорго уруксатын берди. Бул ырдатпайт, жаман экен деп да жүрүштү окшойт. Анан 2 жыл, 3 жыл, 2 жылдан кийин айттым, эми Назми, сени камаган менен эчтеке болбойт экен, өзүңдө эмеңди чыгармачылыгыңды уланта бер мындан кийин деп. Анан бир күнү досторун чакырып бир жерде отурганда айттым, мына капа болбогула, биз баягы турмушту өз жолуна салып койдук, мына кыздуу болдук, эми досуңардын алып келип силерге тапшырдым, мындан кийин ошолдо кандай болсо ошону менен ишин кыла берсин дедим. Кыла берсин деп айтып, анан бир оюма бир нерсе келип айттым да, буларга баягы жеткиликтүү болсун деп түшүндүрдүм да. Той эчкини үйгө короого алып келип, өз эчки баягы кол эчкиси кылыш өтө кыйын экен депчи. Мен азыр мына силердин той эчкиңерди алып келип кол эчки кылдым дедим да, үйгөгө мындай. Үй эчки кылдым. Мына эми колдон берсең баардыгы күлүп, анан ошондон кийин мен досторуна тапшырып, баягы кечирим сурай турган, өзүмдүн оюмду баягы эмне үчүн ушундай кылганымды түшүндүрдүм да. Андан кийин ушул колдо көрсө, анан тойго барып ырдайм деп сапар эшитип жүрүп, түшүнтүп анан экөө мени көндүрүштү акыр. Ага да көндүм. Анан чындыгында бул чыгармачыл адамдар тойду ырдайбы, каяктарды ырдайт, булар ырдап туруш керек экен да баягы. Булбулдай эле сайрап туруш керек экен булар убактысы менен. Баягы булбул таң азандан турсаң эртең менен сайрайт го. Ошондой булар сайрап туруш керек экен, убагы менен ырдап туруш керек экен. Анан эми мен да өзүм чыгармачылык кызыккан, ырдап өзүм дагы бар ушундай нерселерди жакшы көрөм, бирөөнүн ырдаган, ыр укканды жакшы көрөм. Анан өзүм кошулуп ушу колдоп жүрүп отурдум мен көп жылга чейин. Баары бир мунун эмесин билбейт экенсиң да, шоу бизнестин артын түпкүрүн билбейсиң, кантип иштеш керек. Баары биз колубуздан келишинче жүрдүк. Анан акырында могу Арсен менен Синемарт менен мен өзүм бардым ага, Синемарт угуп, баягы Арсенге барып сүйлөшсөм айтып калды. Ал мен буга чейин Назмин өзүм чакыргам кел деп, иштешели деп. Анан кандай деп жолдорду сүйлөшүп, ошо продюсерский эме баягы кандай деп айтат, ырчыны колдо көрсөтүп, баягы чуркай турган, жолун билген кишиге тапшырып, Кудай буйрса. Кандай сүйлөштүк, кандай эмне болду, эч мага айтылган жок. Бар деген жерине барып, өзгөрт деген нерселерди өзгөртүп, баягы талант менен ошо Арсен аябай жакшы колдоду. Ошо жаңы образыма, жаңы демге деп айтсам болот да. Колуман келгенин кылып атам эми чыгармачылыгымда эле. Бул кандай мамиле кылса аял кишиге күйөө деле ошондой мамиле кылат. Күйөөң кандай мамиле кылса, аял да сага ошондой мамиле кылат экен. Бул биринчи эле мен мисалы чачымды айтышты, кыркабыз дегенде, мен макул дедим да, анткени өзүм деле тажап калгам узун чачтарданчы. Талант болсо мындай аябай бир кооптонуп тур да, кандай болуп калат деп, эл кандай кабыл алат, жарашабы жарашпайбы деп. Ошо эң биринчи кыркканды барганда кадимкидей чыккан жок, тиги улам баш багып карап коет. Мастерлер улам күлүп коет, сиз мындай жөнөп турасыз, жакта жолдошуңуз чыйпылтап атат депчи. Анан ошол жерден эле кичине баягы өзү кандай болуп калат деп коркту. Негизи баардыгына ошо баардыгын колдоп, ушул учурга чейин колдоосун көрсөтүп турат. Аял заты бакча болсо, эркек адам багбан дейт. Мырзалар канчалык аял кишиге жылуу сөздөрдү айтып, көңүл буруп турса, бакчасы гүлдөп, ачылып, кооз болот. Анын сыңары талант мырза да жубайы үчүн колдон келишинче ар кандай сюрприздерди көп кылат. Аял затына сюрприз кылып, баягы көңүлүн көтөрүп, сүйүнтүп, анан жүрүш үчүн меники баягы еще башкачараак да, мындай да. Менин балдарым мына өзүмдүн балдарым дагы багып атса, ага да жүрөгүм сүйүнөт экен.
ошолордун күлкүсүн көрүп, ошолордун эртең менен туруп, кечинде келип, жумуштан келип, алардын жүзүн көрсөң, кимисинин кабагы кандай, баардын кабагы жайдары болуп турса, конечно, анын баары ушу Назимдин артынан ошондой болот. Анан ал бир жагынан себеп, бир жагынан өзүм дагы аябай жакшы көрөм бул аял затын да, Назимди. Анан өзүм да жүрөгүм ушу эзилип турат көрсөм. Анан мен баягы жыл сайын ар кандай сюрприз кылам, улам машинеси жаңыртып берем, улам жакшы, улам жакшысын алып бересиң, анын бүт алып берип коюп турмун. Жашоодо бүт нерсесин подарок эмне кылышым керек деп анан отуруп ойлонам. Назимге бир ыр жазып которуп берген, бир сырымды деген казактардын ыры бар да, ушу мен өзүм жакшы көрөм да ырларды. Анан жакшы көргөн ырды Назимге айтам да, ушул ырды ырдачы, пожалуйста. Мен үчүн ырдап койчу, ката болуптур, бүт көтөрүп берейин да. Ырдатам, ага жагы аны туура келсе ырдайбыз ал ырды. Эң ушундай өзгөчөлөнгөн, көп убакыт талап кылган бул туулган күнүмдө ар бир чыгармачылык досторунун баардыгы, мисалы биз бирөө филармонияда болсо, бирөө көчөдөбү, бирөө балдары мененби, бирөө каякта болбосун, үйүнө чейин барып, ар биринен куттуктоо сөздөрүн алып мага, жакшы сөздөрүн жаздырып, бир оператор жалдап алган. Ал оператор менен 2 күн жүрүптүр. Анан ошол көп жерлерге барып эле эртең менен кетет, кечке эле чарчап эле келет. Анан түшүнчү эмесмин, же жумушум да жок. Анан деп баягы кичине мындай сезип атканда, ушул мага бир нерсе даярдап атат болуш керек деп. 2 жаз барып Нурдинге барсак, телевидениеге, бирөөсүн ырдап, тигини чөтө көңүлүмө келбей туруп ырдабай койду. Анан хорошо деп кетирдим. Ырдабай койгондо ал калып калды ошо аранжировкасы. Анан ойлондум, ошол ырды өзүм ырдап көрөйүн деп. Анан Мергендин дос экөөбүз 91-жылдан бери жакшы дос болуп, илгери той пойлорго чогуу чыгып экөөбүз бир туугандай болуп жүрүп калганбыз. Анан Мергендин үйүнө бардым. Мерген, пожалуйста, муну кыргызча сөз жазчы ушуга деп которттук. Чалат жактан алдык, андан котордук. Ал Казакстанда көп ырдап жүрүп калбады, эми тилин түшүнөт деген менен биринчи эле ой Мерген келди да. Экөөбүз түнү менен жазып чыктык. Магнитофонду улам токтотуп, машинеден кайра чыгабыз, жазабыз, кайра жазабыз, ушинтип түнү менен ошолорду которуп чыктык экөөбүз. Саат эшикте отурдук. Каяктан келип шүмшүк менен уктатпай деп анын сөздөрүн билесиңер да. Анан экөөбүз котордук. Анан мен Нурдинге барып, Нурдин дедим, мен эми баягы биз убагында илгери музыка ойногондо бизде жок болчу да эч нерсе. Биз живой ойночук, живой ырдачык, диск деген сөз болгон эмес. Биз мен 96-жыл кетип атканда жана тиги Ямахага сала коюп турган диск чыккан да, биринчи жолу минус деген. Анан мен айттым Нурдинге, Нурдин дедим, мен просто өзүм үчүн просто сюрприз кылайын деп атам. Мен микрофонуңду кой, мен ушуга бир эле ырдайм. Болду. Кандай болсун болду. Эме свидетелка кылып жасап берип кой десем, макул деп, анан Нурдин дагы баягы эски музыкант, ресторанский чогуу, баягы бирибиздин тилибизди түшүнөбүз дегендей ырдап кетип калдым. Анан Нурдин ертесин жазып бүттүн, дайындап берген экен. Сон болуп тур да эми. Мен сени сүйөт экем, түндөрдө уктай албай. Мен сени сүйөт экем, ыйласам токтой албай. Мен сени сүйөт экем, атыңды жаттай албай. Мен сени сүйөт экем, ыйласам токтой албай деген ушундай саптар бар да. Анан ушуларды жаздырдым өзүм. Анан эми бир башкачараак кылып ролик жасайын деп, анан кыргыз киного бардым. Алтынбек Максутов ал ошол жерде болчу. А жерде мага бир бала керек, камерасы менен режиссер тарта турган деди. Алар сурады, эмне кыласыз деп. Мен айттым, ушундай досторунан, ырчылардан бүттүгүнөн интервью алам дедим. Куттуктоо деп. Анан Гүлбан кош берди. Арген деген бала экөөбүз анан кыдырып баштадык. Биринчи күнү эртеңден баштап. Ким кайсы жерде чалам. Салимага чалсам оркестрдан ага кирип алам. Фаридага чалсам площадьта жүрөм дейт. Мирланга чалсам тагы жүрөм. Бүттүгүн карачы кыдырып, Элмара радиого кирип, бүт жасап 2-3 күн жүрдүм. 2-3 күн жүрүп, күнүгө 12 дейин келем. Ал мени карайт, эмне бир нерсе кылып атасың дейт. Аябай чарчап калам. Анан
ошондо түшүндүм да мен журналисттин жумушунчу. Өтө кыйын экен журналист жумуш. Баягы бир жумушту бүтүрүш үчүн бир күн кетет экен. Бирөөдөн интервью алышпаган. Мен 3 күн жүрдүм ушу менен. Анан ошол моментте Алтынбек министр болуп кетти. Ага да кирдим, пожалуйста, бир сөз сүйлөп койчу. Министр баягы культура өзү сүйлөп куттуктап деген ичине жүрөгүндө бир нерсе калсын деп ага да кирип суранып очередке туруп андан эме алдым. Анан өзүм ырдадым. 5-каналга бардым эрте туруп алып. Саат 8-де барып, ал жерден куттуктоо кылдым, жаздырып. Ошол жерден ырдап, андан чыга калып жарым сааттан чуркап ЛТРге бардым. ЛТРден туруп анан заманага жетишпей калдым да. Баягы бүтүп калыптыр убактысы. Анан Нурдөлөттөрдү радиодон жолугуп, ар бир радиого кирип, ар бирисинен сүйлөтүп, 18 мүнөттү, 20 мүнөттүк жасап, монтаждап, бүткөнчө бир 4 күндөй өттү да. Ошону даярдап, анан туулган күндө ошол досторун чакырып, анан коюп бердим. Ошол досторум менен кийин кечинде отурганда тасманы көрсөттү. Балдарым анда калыптыр. Сонун куттоолордо ушундай бир башкача сюрприз болгон. Биз бардыгыбыз сизди сүйөбүз. Дорогая мама, поздравляю с днем рождения. Мама, туңгүңүз менен куттуктайм. Оруаңыз. Мама, туганы куттуктайм. Сизди сүйөм. Дагы башкачараак кылсам деп дагы бир нерсе ойлонуп жүрөм. Аны да аткарам, Кудай буйруса. Мындай билбейм, башкача кылам да. Көп нерсе бар оюмда. Кудай буйруса. Жашообузда көп жакшылыктар болот. Ошол Көп эле ырларым бардык эле. Өзүм чыгарбасам, обон деле мындай өзүм акынчылыкта жагым жок. Андай болбосо деле, бирок ырды тандоо учурда сөзсүз эгерде ошол менин турмушума жакын болсо, жан дүйнөмө жакын болсо, же болбосо бир сүйүү жөнүндө болсо, мен дароо эле ушул жерден талантты көрөм да. Ошол тексттенчи. Анан албетте биринчи ушул жолдошума деген ырым бар. Аны атайын буйрутма берип, талантка арнап ырдагам. Кийинки ырлар болсо албетте Бактым тоодой, мисалы ушулардын баардыгында биздин үй бүлөбүз менин жашоомду чагылдырып кеткен деп айта алам. Жан дүйнөмдө ханыша жашагандай, жашоо берди, жакшылыгын эч аянбай. Жолду болдум, Кудай сүйгөн адамдай. Жылдыз жанган бактым тоодой ушундай. Жылдыз жанган бактым тоодой ушундай. Разычылык рахатка баткан кандай. Көңүлдөрдөн төгүлгөн мерим арына. Айтор жакшы сапаттар аябай көп. Ал эми жаман сапатына келе айтпайм, бат жарылат. Аябай бат жарылат. Ошол жерден ким отурат, каякта отурат, кимдер отурат, аларды ойлобойт. Бир жарылат. Бирок ошол кандай бат жарылса, кайра ошондой бат жазылат да. Анан кайра өзүнүн боору ооруп, жүрөгү ооруп жүрө берет да. Антип эле койсом болмок беле деп. Анан айтам, мындай жиниң келгенде бир 5 чейин сыначы, жок дегенде. Анан ошо бат жазылат, бирок ошол жагы жакшы. оңдолбойт деле болуш керек. Бул оңдолбойт го дейм. Унутчактыгы. Унутчактыгы, мындай унутчак билбейм, мен турмушта дос деле эч кимди көргөн эмесмин мындай унутчактычы. Айылга кетип атып, ушу кийимдерди даярдап, сумкаларга салып берет. Чыгарып атып, эшикте машинеге жүктөгөнчө именно менин бүт сумкам калып калат да. Аны төб ашууда, суу самырда кетет, эстейбиз. Ошентип барып келгенче бир кийим менен барып келген күндөр болот. Өзү шашып тойго кетип атып, чалат мага. Чалганда да аябай сонун чалат. Кандайсың, пожалуйста, эме деп калганда түшүнөсүң, бир нерсе унутуп калган экен бул депчи. Сен мага эмне болду десең, флешкамды унутуп калыптырмын, ырларымды дейт. Анысын жеткирип бересиң, кайра келебиз экөөбүз, 2-3 күн өтөт. Анан дагы тойго кетип атам деп кетип атат, барат. Эмне болду десем, баягы тойго флешкамды унутуп калыпмын дейт. 2 күн өтүп кеткен ал жерден. Ушундай унутчак сапаты бар да, аябай унутчак.
Анан айтам да унутпачы, ушуну жазып деле алчы, будильникке коюп ал мына чыгып атканда үйгө деле бир нерсе коюп кой, мына флешка аны муну деп кыйкырып тура турган деп тамашалап калам да мен. Анан азыр эми баягы көнүп калдым. Чыкканда эле өзүм биринчи эле баягы кыздарым чайып кетип атканда эле тигин алдыңбы, муну алдыңбы, тигин алдыңбы деп сурап турам. Ошондо да унутуп калган болот. Ошентип түгөйлөрдүн тилектери, жүрөктөрү биригип, нике кайып буйруп баш кошушат. Талант ошол токтогул жергесине барганда эми ушунча болду, үйгө барып чай ичип кеткиле деп чакырган негизи. Анан спортивный костюм болчу менде, шымчан эле, кадимки деле деп эле тиги Сапар аябай күлкү, Каткырып күлүп, кыйкырып күлүп жүрчү. кудул да өзүчү аябай. Анан күлүп эле кирип эле анан коем баягы апалар тозуп чыгат, айыл жергеси акырынраак бололу деп кичине да киргенси жок болуп турат. Анан Бособотунун аттары менен сен что билгенсиң да? ак жолу салынарын билген жок да. Сенчи билгенсиң да? Же даярдап койгула дедим элең. Билбейм. Ушу апам өзү даярдаган. Секирет. Эч айтпайт да. Мен айтам, сен кандай болду апам айтып берет. Ушунча келген соң жол салып коеюн дедим. Деп калат. Талант болсо билбейм дейт. Апам жол салды да, андайын анан Сапар оңдоп атпай баягы. Жар жүрүшүп бар. Көрмө салынып калса оңдоп койчу экен да. Анан экөө ал оңдоп баарын күлдүргөн үйдө. Сүрдөп кетип эле, билбейм, ушундай эле мындай байланганда деп эч ойдо жок да. Анан такыр эле бүтүп эле баягы машина айылына баягы көнгөн автоматически деп коет го. Мына келгенде эле мүнтүп эле Сапарга мүнтүп тостуруп койсом, Сапарден жанагы байланганда чечип туруп сонун кылып мүнтүп ороп байлап койдум. Ошол аябай сонун күлкүнчтүү болгон. Анан кийин билесиң, розалары мен калып калдым да. Калып кичине кызматта бир 2-3 күн деп анан роза кетип баратат да. Сапар болуп кетип барат. Сапара деп эле жүрүн, күлүп эле кетип атат. Роза болсо ыйлап, сен өмүр бою ушакта калып калчу деп сезилип атат деп ыйлап кетип. Сапар күлдүргөн мен. Севи менен кошо келдим, мен да калам деп. Ошол учурда баса эме чыккан, негизи Жетиген аябай кереметтүү жерде жайгашкан, суунун башында, тоонун түбүндө. Анан такыр абасы да башка, жылдыздар жапжакын. Анан ошондо тиги узатып баратып, тиги Нурсейит, Роза болуп, анан мындай кичинекей Элмара, анан мындай кичинекей баягы тоодон мындай түшкөн турган жер анан жапжашыл болуп, сонун мезгилде. Сай бар да бизде. Көпүрөдө суу агат. Ал учурда как раз жана эме фильм чыккан, жанагы Сезбек менен Асеманын Боз салкын чыгып, анан жанагы Асема чыгып алып туруп, буту менен жанагы халатчаны бийлейт го. Мен ошон турап жолун жанантип бийлесем, Нурсейит жыгылып калганда. Ушундай бир сонун керемет күндөрдү көргөнбүз. Акыркы бейбаштыгы ошол жерден токтогондо биздин сайдан. Кудулдук. Балалуу үй базар дейт. Учурундагы кыйынчылыктарга карабай, балдарды тарбиялап өстүргөн соң, азыр бул жуптар чоң ата жана чоң апа. Бар эле биринчи толгоо тартып атып, түшүнбөйм кандай, болду, төрөгөнгө убакыт келип калды деппи, улам талантка айтам, жүрүп жеткирчи деп. Анан доктор менен байланышып калса эле, доктор жок, мындай болот а деп, жок десем, анда дагы кое тур, бияка келип эмне кыласың дейт да. Мен таң калам, эмнеге толгоо тартып атсам, мени чакырбайт больницага, мен эмнеге албайт атат деп, мен баягы коркком да. Анан таң атпай туруп эле талантка айттым, талант түнү бою толгоп чыктым, мени жеткир роддомго деп. Анан кетип баратып, ошондо дагы өзүм аябай жакшы көрүп, эме Ашкенфуну жакшы көрөм. Анан тиги Панфилов да, Горкийден Ашкенфу жеп анан кеткенбиз. Ошо жерге мени ошо жака алып бар. Мен Ашкенфу жейт элем деп. Ошо жерден Ашкенфу жеп алып, анан мени роддомго жеткирген. Анан өзүм барганым 8-де бардым, бала саат 4-те төрөлдү кызым. Ошол учурга чейин талант эч канча жумушу болду, канча эмне болду, эч кеткен жок. Улантып карап койсом дагы эле эшиктин алдында турат. Карасам дагы эле машинеси турат. Бир маалда бака-шака түшүп, достору келе баштады. Айтор ошол кечинде саат 10го чейин, биз ошол кечинде жатканга чейин
бала төрөсө дагы ошо Төрөгөнүнө качасыңбы деп дагы айтышты окшойт мага медсестралар. Анан кой дедим, ана биз кыргызча эле чоңойгонбуз, кыргызча эле болоюн дедим да, Европасын коелу. Жок, мен да өзүм жакын курбуларым, апам аябай баягы мага жардам берип, жанымда колдоп туралы деди. Мен өзүм кызгандым. Эч кимди жаныма ушу мен ошол учурдагы баягы сезимдерди кыйналганымды чындап келгенде баягы элдерге көрсөткүм элемиз. Чоң кызым мисалы мен журналист болом деп жүрчү өмүр бою. Кайра журналисттикти окутуп бүтүрдүк. Серөөнө кайра башка кесипти тандап атат окугандан кийин уже. Ал кичинекей кыздардын бирөөсү врач болом дейт, бирөө Алима врач. Азыр таңда дарылап келет мени. Биздин эң кичүү көкүрөк күчүгүбүз да ошол, кыйнаганда ошол. Эмеге больницага жатып калды да, талант ооруп, ооруканага жатып калса, айтат, эмнеге жаткырдыңар дейт. Мен аны өзүм эле дарылап коймокмун да деп таарынып бизге. Анан ал Альбина болсо дизайнер болом деп сүрөт жакшы тартат. Анан эми чоңойберсе анан өзлөрү кесип тандайттыр да, сырдап кетет. Ырдабаса эгерде чыгармачылыктын жолун тандаса, мен ойлойм колдойбуз да. Эч кандай чек койбойбуз. Чек койбойбуз, колдойбуз. Эмне дегенде, мен чыгармачылыкта жүрүп, мен жаман эч нерсе көргөн жокмун. Тескеринче элдин батасын алдым, жакшылыктар болду бардыгы. Мисалы, анан колдоп аябай таланты күчтүү болсо, чындап өзү тандап калса. Өтө бала сактыгым бар. Мисалы, базарга барсак дагы, магазиндерде жүрсөк дагы игрушканы көргөндө почти биринчи мен келем алардан болуп. Чогуу киребиз да, жүргүлө деп. Анан бул урушуп эле калат. Үйгө толуп кетти, игрушка мында болуп кетти деп. Анан баланы бала деп баягы игрушка ойноп, ушуну Альперден Альперип ушинтип өстүргүм келет да, кийин баягы бош коюп да мындай ойногондо. Анан үйдө салат жасайбыз, сүрөт тартабыз. Эмне жанагы тиги врач ойносо алар менен ойнойсуң. Эми колдон келишинче аракет кылам ушу балдар менен болгондо. Анан мен да азыр жумуштан бошосом да баягы колум бошор мен 4-төбү 5-төбү саат эртерээк үйгө барышка аракет кылам. Мен колум бошо деле үйгө барам. Кыздарым менен ташам, мешкетчик ойнойм, кыштын күнү эме жасайбыз. Тиги снеговик жасайбыз, Дед Мороз, аны краскалайбыз. Ушинтип уларды сүйүнтүп эле жүрөрүбүз да, балдарды ушу. Сууга барсак таш издеп үйгө апарабыз, жага жакпай сонун кооз таш келгенде аны алып келип ташта толтуруп койгонбуз үйгө. Бардык ушу. Көчөдө, магазиндерде же базарларда болуп калабы. Мисалы, кыздарым кичинекейлер жанымда жок болсо деле, кетип барат эле, оюнчук магазинди көрдү, бүттү, кетип баратат да талант. Анан сүйрөп чыгам, атат, талант койсоң бас деп анан. Магазин келип жаңы игрушкалар, эмне деген игрушка чыкты, новинкаларды карап туруш керек. Койчу, бас деп анан сүйрөп чыгып, кадимкидей кичинекей баланын апасы колунан сүйрөп чыгат го. Мен болсо жолдошум сүйрөйм бас деп анан десем, анан тиги эмеге сатуучуга айтып атат, мен бул жок келейин деп араң аркама кетет. Койдуруп коем. Кирди же болсо мен башакка алаксып калсам, сөзсүз бир нерсе көтөрүп чыгат да. Болду, пакет полный, кайра сдавать эткен болбой, возврат жок деп контракт тузалам мен магазинчимен. Мындай бактылуу жубайлардын махабат баяны жаштарга үлгү болот деген ишеничтебиз. Азыр сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуп, бири-бирин түшүнө билиш керек. Обязательно үйдө казан аяк кагышат, аны ушундай бирөөң токтолуп, колдон келсе басып кетип калыш керек ошо 1-2 саатка. 2 саатта жетет адамгачы. Анан эң негизгиси ооба кечиримдүү болуш керек. Кечиримдүү болуш керек да. Айтышып отурсаң, кек сактабаш керек, кечириш керек, түшүнө билиш керек. Айтышып отурсаң ал урбап, ал бүтпөйт, ал сериал болуп кетет. Анан эмне рекламный паузада эле тарс деп турсаң кетип калыш керек. Дайым ушундай ачык маанай, жарык жүзүңүздөр менен башкаларга үлгү болуп жүрө бериңиздер. Бүлөгүңүздөр бекем болсун.